Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Каратаев Мадамин Мусаевичтин брифингин баштайбыз. Анда эмесе Мадамин Мусаевич, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Кыргыз Республикасындагы эпидемиологиялык абал боюнча маалымат берүүгө уруксат этиңиздер. Урматтуу мекендештер, биздин слайдыбыз расмий тилдө даярдалып калды. Ошондуктан сиздер кечирип коесуздар. Мүмкүн болсо расмий тилде баштап айтып берсем. Эпидемиологическая ситуация по республике после объединения 17 июля двух показателей, это COVID и пневмония, резко вырос, который составил 19 июля 1654 случая. Но имеет тенденцию к снижению, который мы имеем сегодняшний день 155 случаев. При регистрации случаев заболевания самый большой пик приходился с 13 по 19 июля, составляя рост 22%. А последняя неделя, значит 10 августа по 16 августа, по сравнению с предыдущей неделей, снижение произошло минус 40%. Мы имеем, если пик регистрации, то, что если с 3 по 9 августа было 3012 случаев, то, что мы имеем, а с 10 по 16 августа мы 1814 случаев, то есть 4,5% по сравнению с 6,7% по сравнению с предыдущей неделей. Картина положительных результатов ПЦР-анализов среди тестируемых лиц последней недели составил то, что говорил, значит, 4,9%, тогда как 17 неделя был 23,1% положительных результатов. Оценочное эффективное репродуктивное число высчитывали по методике Роспотребнадзора и по методике ВОЗ, то есть это количество лиц, который может заразить из расчета один больной до его изоляции. 2 июля 2009 года показатель составлял 2 человека, то есть один человек мог заразить кроме себя 2 человек, то 16 августа этот показатель составил 0,8 человек. Как видно на слайде, методика Роспотребнадзора почти, значит, одинаково, идентично показывает эффективное репродуктивное число в Кыргызстане по методике ВОЗ. Темп прироста 14-дневный по методике ВОЗ гласит, если величина положительная, то скорость заболеваемости увеличивается. При отрицательном значении происходит замедление темпа заболеваемости по сравнению с 14 днями ранее, то есть инкубационный период. Как видно на слайде, если мы имеем рост 13 июля плюс 79%, а 16 августа мы имеем минус 28%. Количество зарегистрированных случаев смерти среди лиц как COVID-19 и пневмонии, как видно на слайде, составило зарегистрированных 42 146, количество умерших 1490, то есть 3,5%. Смертность по причинам в Кыргызской республике за последние 5 лет показывает, что почти половина случаев составляет болезни органов системы кровообращения, то есть 266,1 на 100 тысяч населения. Второе место занимает болезни онкологические, новообразования, 64,1. Затем идут травмы отравления, болезни органов пищеварения, болезни органов дыхания. За 7 месяцев 2020 года, как видно на слайде, показатель смертности от болезни системы кровообращения составила 251,5 на 100 тысяч. Мы взяли для анализа по возрастной структуре умерших более 60
и 70 лет составило 41,3%. 70 лет и старше 19,9%. За 2019 год количество смертей в абсолютных цифрах составило 33 519 случаев. Из них самый большой, почти больше половины, 17 297 случаев составили болезни системы кровообращения. Затем 4169 случаев болезни новообразования. И органы дыхания составило 1876 человек. Оперативный анализ за 7 месяцев 2019-2020 года не показал избыточной смертности, то есть разница между общим числом смертей от всех причин в течение определенного периода времени и ожидаемым числом смертей. Ряд стран, такие как Великобритания, Испания, провели аналогичные пересмотры статистики. Был издан приказ Министерства здравоохранения номер 570 от 30 июля 2000 года о создании комиссии по изучению причин смертей у пациентов с коронавирусом. В связи с большой загруженностью медицинских работников не был проведен глубокий анализ причин смертности от COVID-19 и пневмонии. Члены комиссии изучили истории болезней пациентов, умерших, предположительно от COVID-19 и сопутствующих заболеваний. И анализ показал, что причиной около 29% умерших не было COVID-19 и пневмонии. Как показывает, я уже говорил, в Великобритании по новой методике при расчете количество смертей уменьшилось на 5359, в Испании на 2000 человек. Как видно на следующем слайде, количество умерших от других причин по данным комиссии составило 437 человек, то есть около 29%. Если до анализа комиссии было 3,5% количества смертей из зарегистрировавших заболевших, то после изучения уточненное количество составило 2,4%. Распределение причин смерти у пациентов с COVID-19 и пневмонией, умерших от других причин, составило в основном коронарная болезнь сердца, 358 случаев. Здесь можно говорить острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, острая почечная недостаточность и другие причины. Весь мир не был готов к пандемии, к тому, с чем столкнулись в те дни. Кыргызстану тоже было тяжело, но мы делали все возможное, несмотря на отсутствие авиасообщений, закрытые границы государств, приостановление производства во всем мире, отсутствие импорта. Мы не были готовы к той панике, которая была среди населения, ведь с таким агрессивным вирусом каждый из нас столкнулся впервые. И медики впервые столкнулись, работали по рекомендациям ВОЗ, и китайские, и польские медики, и российские медики оценили нашу работу положительно. Вспышка была в регионе массовая, поэтому возникли трудности. Урматтуу мекендештер, 17 июльдан баштап біз эки статистиканы бириктиргенде, ковид менен пневмония бириктиргенде эң чоң пик мына 1654 учурду түзгөн. Андан кийин мына бүгүнкү күндө 155 учур 18 августта түзүп атат. Бул жерде айтып кетүүчү нерсе негизинен июль айында 13 июльдан 19 июльга чейин эң көп учур катталып, бул деген башкаларга салыштырманда бул өтө жогору болгон, өткөн жумага салыштырганда. Бирок биз ошол убактан баштап бүгүнкү күнгө чейин мына азайып барып, мисалы акыркы жуманы ала турган болсок, акыркы жуманы 3 август 9 августка чейин
эгер башка өткөн жумага караганда 21% болсо, 10 августтан 16 августка чейин 40%га чейин азайды. Бул жерде биз ПЦР тести алганда, бул жумага карап туруп, эң көп ПЦР тест положительный, подтвержденный бул 6 июльдан 12 июльга чейин 23,1% ошол тапшыргандардын ичинен чыккан боло турган болсо, 10 август, 16 августта биз 4,9га чейин азаюу байкалууда. Бул жерде репродуктивдик эффективдүү баалоо боюнча бул бир адам канча адамды контактный жугуза алат деген мааниде. Биз 2 ыкма менен эсептеп көрдүк. Бул жерде Россиянын Потребнадзорунун ыкмасы жана ВОЗдун ыкмасы боюнча. Мына эң көп бизде 29 июнь, 2 июльда бизде көрсөткүч боло турган болсо, бир адам өзүнөн башка 2 адамды жуктурууга мүмкүнчүлүк болуп, же ошондой шарт боло турган болсо, акыркы күндө мына 16 августта 20 июльдан баштап азая баштады. 16 августта биз бул көрсөткүч 0,8ди түздү. Мына сиздер өзүңүздөр слайдда көрүп тургандай, бул жерде бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун ыкмасы менен Роспотребнадзор ыкмасын кошкондо Кыргызстанда болгон учурду салыштырганда бирдей эле бизде көрсөткүчтөр болуп атат. Андан кийин мына 14 күнкү өсүш боюнча салыштыра турган болсок, бул жерде биз 13 июльда 79%, бул жерде көп боло турган болсо, бул деген кандай ылдамдыкта тест таралышы, оорунун тест таралышы боло турган болсо, бүгүнкү күндө биз -28%га түшүрүп, акыркы убакта бирдей тенденцияда жана азайтууга кичине мүмкүнчүлүк азайтуу билинип турат. Өлүмдөрдүн саны, бул жерде учурга катталгандардын санына карай турган болсок, биз жалпы алганда, эгерде 42,146 бүгүнкү күндө мына биз учетко ала турган болсок, алардын ичинен 1490 каза болгондордун саны бул 3,5%ды түзүп атат. Бул жерде дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Мына акыркы 5 жылда ала турган болсок, биз башка оорулуулар дагы бул жерде бар. Башка оорулуулар акыркы 5 жылдыкта негизинен мына 266,1 100 миң адамга көрсөткүч бул кан айлануу системасынын оорулары. Анан кийин бул жерде онкологиялык оорулуулар 64,1 көрсөткүчтү түзүп атат. Травма отравления 39,2 19 жылы. Тамак аш органдарынын оорулары 32, анан өпкө дем алуу органдарынын оорулары 28,9ду түздү. Бирок биз 7 айлыкта ала турган болсок, 7 айлыкта бул 251,1 көрсөткүч, бул кан тамыр органдарынын оорулуулары, анан кийин 58,8ге бул онкологиялык оорулардын түшүүсү байкалууда. Бирок бул жерде биз салыштыра турган болсок, көрсөткүчтөр азайган менен биз бул жерде тенденция мына өзүңүздөр көрсөтүп аткандай 5 жылдыкта, анан 7 жылдыкта кандай өзгөрүүлөр тенденция болуп атат. Мына эң негизинен бул бизде мына 60-тан 70ке чейинки 41,3'тү түздү, 70'тен жогорулар 19,9%ды түздү. Биз салыштыруу үчүн 19-жылкы толук мына өлүмдүн көрсөткүчтөрүн алдык. Бул жерде абсолюттук цифра менен 33,519 адам каза болгон 19-жылы. Ал негизинен мына кан тамыр, кан айлануу органдары системасынын оорулары 17,297 же жарымыдан көбүн түзүп атат. Андан кийинки бул жерде онкологиялык оорулар 4169'ду түздү. Анан кийин бул жерде дем алуу органдары 1876'ны түзүп атат. Мына убакыттын, анан кийин көп медиктердин үлгүрбөшүнүн себебинен ошол убакта иликтөө иштери мына жеткиликтүү болбой, биз ар бир ошол каза болгон адамдардын себептерин так ал жерде көрсөткөнү мүмкүнчүлүк болгон жок.
Ошондуктан Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен 571 буйрук бул 30-июль 20-жылы кабыл алынган. Бул жерде биз ошол өлүмдүн себептерин аныктоо үчүн комиссия түзүлүп, алар жерлерде иштеди. Ал жерлерде иштегенде комиссиянын жыйынтыгы боюнча 29% каза болгондор, алардын негизги себеби бул ковид менен пневмония эмес, башка оорулар болуп чыкты. Мисалы, мен айта турган болсом, мына биз ошондо 437 адамды түздү. 437 адамды. Тактап айтканда, биз эгерде мен 3,5% деп айта турган болсок, жалпы биз бул жерде так себептерин алгандан кийин 2,4%. Жок, же цифра менен 1053 адам эле негизги бул COVID-19дан же ошо пневмониядан каза болгондордун саны. Анан кийин бул боюнча дагы бир мына Великобританияда, Испанияда бул жерде ошондой эле статистикалык иштер алып барылган. Мисалы ала турган болсок, Великобританияда жаңы методика менен эсептегенде каза болгондордун саны 5359-га азайган, Испанияда 2000-ге азайды. Анан кийин негизинен бул жерде биз айтып атабыз, кандай себептер менен 437 каза болгон адамдардын ала турган болсок, негизги бул коронарный жүрөктүн коронардык оорусу, бул инфаркт миокарда, анан кийин мээнин инсульт деп атайбыз, мозговое кровообращение, анан кийин бөйрөктүн оорусу, башка себептер түздү. Бул боюнча эми негизинен айта турган болсок, биз жалаң эле бул жерде Кыргызстан эмес, бул жерде мен айтайын дегеним, бүт дүйнө бүгүнкү күндө пандемияга оор учурга туура келди. Көп мамлекеттер, Кыргызстанга да кыйын болду. Бул жерде өзүңүздөр билесиздер, авиасообщение токтоп калып, чет мамлекеттерден мына чек аралар токтоп калды, өндүрүш токтоп калды. Негизинен бүгүнкү күндө биз импортту чет мамлекеттен алып келе албай калган кыйынчылыктар болду. Бул жерде биз дагы айта турган болсок, бул биринчи жолу жалаң эле медиктер үчүн эмес, Кыргызстан үчүн эмес, бардык дүйнө үчүн бул биринчи жолу келген бул мындай вирус болду. Ошондуктан кыйынчылыктар болду. Мен ойлоп коем, эми Кудайга шүгүр деп айтабыз. Кудай буйрса, бүгүнкү күндө мындай оң динамика болуп атат, стабилдештирүү болуп атат. Кудай буйрса, бүгүнкү күндө медиктер өзү кандай болсо дагы ушул вспышканы жеңүү үчүн, ушул илдетти жеңүү үчүн бардык күч аракеттерин өкмөт, Кыргызстан эли, Кыргызстандын бийлиги бардыгы жумшайт дейм. Рахмат. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, ушуну менен республикалык штабтын пресс борборундагы Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу брифингди жыйынтыктайбыз. Сиздерге Саламаттык сактоо министринин орун басары Каратаев Мадамин Мусаевич маалымат берип өттү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.